Тажикстанда эгемендүүлүк күнүнө арналган фейерверктин кесепетинен негизги иш-чарада өрт чыкты. 9-сентябрда кечинде Дүйшөмбү шаарында Тажикстандын эгемендигине карата фейерверк атылган учурда Истеклол аянтынын жанында өрт чыкты. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, Борбор каланын өрткө каршы кызматы окуя болгонун тастыктап, өрт саат 20:31 чыкканын билдиришкен. Өрттүн келип чыгышына чөп чабуудан кийин калган куураган чөптүн үстүнө түшкөн фейерверктин учкундары себеп болгон деп белгилейт кызмат. Өрттүн аянты 20 чарчы метрди түзгөн. Окуя болгон жерге тез арада өрт өчүрүүчүлөр жетип барып, 2 өрт өчүрүүчү машина менен 15 мүнөттүн ичинде өрттү өчүрүшкөн. Эч ким жабыркаган эместиги маалыматта кошумчаланган. Белгилей кетсек, 9-сентябрда Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы белгиленген. Орусиянын коргоо министрлиги 9 аймакта 144 учкутсуз учак атып түшүрүлгөндүгүн айтты. 10-сентябрга караган түнү абадан коргонуу күчтөрү Орусиянын 9 аймагында 144 учкутсуз учакты атып түшүргөн. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Дрондордун көбү Брянск облусунда, аймакта 72 учкутсуз аппарат атып түшүрүлгөн. Дагы 20 учкутсуз учак Москва облусунун үстүнөн атылган. Ал эми калган Курск, Тула, Белгород, Калуга, Воронеж сыяктуу бир катар аймактарда катталган. Москва облусунда учкутсуз учуучу аппараттардын кол салуусунан бир аял каза болуп, кеминде 3 киши жаракат алган. Домодедово, Внуково жана Жуковский аэропорттору убактылуу ишин токтотконун жергиликтүү бийлик билдирди. Ошондой эле учкусуз учактын сынактарынан улам Москва шаарындагы Каширская шоссесинде унаа кыймыл токтотулган. Тула облусунда отун энергетика комплексинин объектилеринин бирине учактын калдыктары түшүп, эч ким жабыркаган жок. Брянск, Воронеж, Калуга жана Липецк облустарында да жабыркагандар жок экендиги маалыматта белгиленген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү, 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Мектептерде мыйзамсыз акча чогултууларга тыюу салуу мыйзамын комитет жактырды. 10-сентябрда Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин отурумунда мектептерде мыйзамсыз акча чогултууларга жана коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салган мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, жактырылды. Демилгечи депутат Мергүл Темирбаева белгилегендей, президенттин жарлыгына карабай азыркы учурда мектептерде акча чогултуу улантылып жатат. Мындан улам мыйзам долбоору мектепте акысыз билим алуу укугун камсыз кылууга, мыйзамсыз акча чогултууларды, анын ичинде мектептерде коомдук фонддорду түзүүнү болтурбоо максатында жоопкерчилиги күчөтүлүп иштелип чыкты. Мыйзамсыз акча чогултуу фактылары аныкталса, укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчиликке тартуу сунушталууда. Талкуу учурунда депутат Русланбек Жакышев мыйзам долбооруна өз ыктыяры менен акча чогултууга аралашкан ата-энелер комитетинин да жоопкерчилигин кароо сунушун берди. Садыр Жапаров Орусиянын Кыргызстандагы элчисин кабыл алды. Өлкө башчы Садыр Жапаров 10-сентябрда Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы элчинин ишеним грамоталарын кабыл алып, Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Өз кезегинде Сергей Вакунов өлкө башчыга Орусия менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча позициясы үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн өз ара аракеттенүүсүн мындан ары тереңдетүү үчүн бардык күч аракеттерди жумшоого ниеттенип жаткандыгын билдирди. Ошондой эле ал эки өлкөнүн ортосундагы жогорку деңгээлде жетишилген келишимдерди ишке ашыруу, Орусиянын мамлекеттик кызматкерлеринин жана коомдук ишмерлеринин ишмердүүлүгүнө баа берүүнүн башкы критерий экенин баса белгилеген. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө даярдыгын билдиришти.
Депутат Сыдыков оңрулдуу унааларды ата мекендик унааларга алмаштырууну сунуштады. 10 сентябрдагы жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутат Бактыбек Сыдыков оңрулдуу унааларды өлкөдөн чыгарылып жаткан унааларга алмаштырууну сунуштады. Ал мыйзамда оңрулдуу унаалардын кирүүсүнө тыюу салынганын эске салды. Бирок эптин алкагында абдан көп унаалар кирип жатат. 2-3 жылдын ичинде канча уна кирди, деди Сыдыков. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Жеңишбек Жоробеков оңрулдуу унаалар каттоодон өтпөгөндүктөн так цифра жок экенин, бирок өлкө боюнча 100 миңге жакын экенин айтып жооп берди. Эл өкүлү бул унааларга ээп алкагында болсо дагы тыюу салынышы керектигин белгилеп, аларды жоюунун жолун сунуштады. Өкмөт оңрулдуу унааларды алмаштырыш үчүн бир программа иштеп чыкса болот. Оңрулдууну тапшырып же сатыштын дагы өлкөдөн чыккан унааларды алсын, деди ал. Белгилей кетсек, 18-июлда Чүй облустун Ак Суу айылында уна чогултуучу завод ишке кирген болчу. Завод негизинен Chevrolet үлгүсүндөгү жеңил унааларды, Isuzu үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааларды чыгарат. Булак Супер Кейжи.